Биздин өлкөбүздө жалпы элибиз менен бирге тосчу майрамдар анча көп эмес. Экөө эле. Биринчиси грек-рим менен эркин күрөштүн балбандары чемпион болгондо. Ал эми экинчиси жаңы жыл. Кыргызстан Баткенден башталат дегендей, бул окуяны Караколдон баштайбыз. Бул сүрөттөгү менин досум, аты Ынтымак. Бир бейтаныш сулуу кызды түшүнөн эле көрө берет. Сен Ынтымак эмессиңби? Ынтымакпы? Кандайсың сизде? Витринадагы салаттардын баарын салдырып алыптырсыз. Жок дегенде оливьени мага бериңиз. Эми сиз деген аял кишисиз. Оливьени өзүңүз үйдөн жасап жүрсүзбү? Мен аял киши катары сизге выступать этип коеюн. Юсида Жапонияда, мен Канада. Кыргызча үйрөнүп алганыңар жакшы экен. Биз ал кызды жашоодо жок, түшкө кирген бир аян деп ойлогонбуз. Мен кайра шүкүр атамба. Түшүнгөн жокмун. Эмне эле түшүнбөй киребиз чаңыз. Ал кыз бар экен. Мен үйдө мамели. Сиз аябай тоңуп калыптырсыз. Үйгө кириңизчи. Каждый год мы встречаем Новый год вместе. До самой смерти. Жаңы жыл чоң апам үчүн бир өзгөчө майрам болчу. Декабрь айы кирип келери менен эле даярданып баштачу. Жыл сайын окуш өткөрчүбүз. Аязатта кат жазган унуткан жоксуңбу, балам? Жазып келбейтим. Эмнеге жазбайсың? Таныдым Айзатты. Не көзүңүзгө клоун болуп көрүнүп атабызбы? Амасы ты в последний раз понял? Бул сыйкырбы, шумдукпу, жаңы жылдык кереметпи же Кудайдын буйругубу айырмасы жок. Баары ишеним аркылуу келет экен. Аяш 1, аяш 2, аяш 3, аяш 4-төгү арык типтин аялына окшош экенсиз, чынын айтсам. Кайсы тип?